Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы термодинамикадагы жумуш жана газдардагы жылуулук, сыйымдуулук деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө термодинамикадагы жумуш түшүнүгү менен таанышасыңар. Газ кеңейгенде же кысылгандагы жумуштун формуласын чыгарасыңар. Газдардагы түрдүү шарттагы жылуулук, сыйымдуулуктарды салыштырасыңар. Ошондой эле сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөр: басым, көлөм, жумуш, салыштырма, жылуулук, сыйымдуулук. Эсиңерде болсо балдар, биз мурунку сабакта нерселердин ички энергиясын өзгөртүүнүн жолдору менен тааныштык эле. Кана эске салып көрөлүчү, кандай жолдору бар эле? Демек балдар, нерсенин ички энергиясын өзгөртүүнүн эки жолу бар дегенбиз негизги. Булар нерсеге жылуулук берүү жолу менен, экинчиден болсо нерсенин үстүнөн механикалык жумуш аткаруу жолу менен дедик элек. Нерсеге жылуулук берүү жолунда жылуулук өткөрүмдүүлүк, конвекция жана нурлануу бар дедик элек. Ал эми нерсенин үстүнөн механикалык жумуш аткаруу жолу боюнча сүрүлүү, деформация жана газдын кысылышы же кеңейиши. Мына биздин бүгүнкү сабакта кызыктырган ички энергияны өзгөртүүнүн жолу ушул газдын кысылышында жана кеңейишинде экен балдар. Деги эле газдарды кысууда жана кеңейтүүдө жумуш аткарылат экен. Ошол жумуш кандай аткарылат? Ал жумуштун формуласы кандай болот? Мына ошолор жөнүндө бүгүнкү сабакта кеңири сөз кылабыз. Эми эске салып көрөлүчү, деги эле жумуш дегенибиз эмне эле? Механикалык жумуш дегенибиз эмне эле балдар? Механикалык жумуштун формуласы биз мурунку сабактарда өткөндөй А барабар F көбөйтүлгөн S көбөйтүлгөн косинус альфа дедик элек. Мында F дегенибиз ошол нерсеге аракет эткен күч, S дегенибиз ошол күчтүн аракети астындагы нерсенин которулушу жана косинус альфа дегенибиз ошол аракет эткен күч менен которулуштун ортосундагы бурч дедик элек. Аракет эткен күч менен которулуштун ортосундагы бурч 0-го барабар болсо, анда косинус 0 градуста 1-ге барабардагы биздин формулабыз А барабар F көбөйтүлгөн S деген түргө келет дедик элек. Мында А дегенибиз 0дон чоң болуп, оң жумуш аткарылат дедик элек. Экинчиден, эгерде альфа же болбосо аракет эткен күч менен которулуштун ортосундагы бурч 90 градуска барабар болсо, мында косинус 90 градус 0-го барабардагы формулабыз А барабар 0. Башкача айтканда, мында жумуш аткарылбайт дегенбиз. Жана үчүнчү учурда тескеринче 90 градустан чоң же болбосо альфа барабар 180 градус болуп калса эмне болот эле? Анда косинус 180 градуста минус 1-ге барабар болуп, биздин формулабыз А барабар минус F көбөйтүлгөн S. Башкача айтканда, бул учурда А 0дөн кичине болуп, терс жумуш аткарылат дедик элек. Мына бул демек ушул механикалык жумуш жөнүндө болду. Ал эми газдардагы же болбосо термодинамикадагы жумуш дегенибиз эмне? Ушул термодинамикада газдар кандай жумуш аткарат? Демек, газдардын кеңейишинде жана газдардын кысылышында жумуш аткарылат экен. Аны түшүндүрүп көрөлүчү. Ал үчүн биз демек сүрүлүүсүз поршенден турган идиш жана ал идиштин ичиндеги газды элестетели. Азырынча поршен кандайдыр бир H1 деген бийиктигинде турат дагы, бул жердеги газдын көлөмү V1 деген көлөмгө ээ дейли. Эми эгерде ушул идишти биз ысыта баштасак, анда эмне болот? Анда идиштин ичиндеги газ кеңейет дагы, поршенди кандайдыр бир H2 аралыгына чейин же болбосо H2 бийиктигине чейин түртөт. Жана бул учурда газдын көлөмү V2 көлөмүнө чейин чоңоет экен балдар. Мына ушул жердеги H2 менен H1 бийиктигинин айырмасы дельта H. Биздин механикалык жумуштагы S которулуш аралыгын берет экен. Эми формулага коюп көрөлү. Демек, А барабар F көбөйтүлгөн дельта H. Бердек которулуш менен аракет эткен күчтүн ортосундагы бурч 0-го барабардагы косинус альфа демек 1-ге барабар. Ошондуктан биздики А барабар F көбөйтүлгөн дельта H деген эле түргө келет. Мындан дельта H'ыбыз H2 менен H1дин айырмасына барабар. Ал эми басымдын формуласы боюнча P барабар F бөлүнгөн S эле. Ушундан F
күчүн таба турган болсок, анда P көбөйтүлгөн S болот. Эми мындан S-ти да табып койсок болот. S барабар F бөлүнгөн P. Эми ушул формулаларды бириктирип биз A барабар P көбөйтүлгөн S көбөйтүлгөн H2 кемитилген H1 деген түргө келебиз. Жана бул жерде S-ти кашанын ичине көбөйтүп жүрсөк, S көбөйтүлгөн H1 албетте ушул поршендин аянты менен цилиндрдин бийиктигинин көбөйтүүсү бизге ошол газдын көлөмүн же болбосо цилиндрдин көлөмүн берет, V1 деген. Жана S көбөйтүлгөн H2 албетте тиешелүү түрдө V2 көлөмүн берет. Ордуна кое турган болсок, анда A барабар P көбөйтүлгөн V2 кемитилген V1 деген формуланы алат экенбиз. Же болбосо V2 көбөйтүлгөн V1 дегенибиз дельта V деп ала турган болсок, A барабар P көбөйтүлгөн дельта V деген газ кеңейгендеги аткарган жумушунун формуласын алат экенбиз балдар. Мына ушул формула каалагандай газдын кеңейишиндеги аткарган жумуштун формуласы болуп саналат экен. Эми ушул формула боюнча биз ар кандай учурдагы жумуштун белгисин карап көрөлү. Демек, A барабар P дельта V. Эгерде биз ысытып газды анын кеңейишин карай турган болсок, бул учурда V2 башкача айтканда кеңейгендеги көлөм, албетте баштапкы көлөмдөн чоң дагы биздин аткарылган жумушубуз оң жумуш болуп саналат экен. Экинчи учурда бул газды ысытпастан тескерисинче муздата турган болсок, анда поршень газ кысылат дагы поршень кайра төмөн көздөй түшөт экен. Мында биздики V2 кичине V1, башкача айтканда акыркы көлөмүбүз баштапкы көлөмдөн кичине дагы биздин аткарган жумушубуз терс жумуш болуп саналат экен. Үчүнчүдө, эгерде температураны берип, бирок газдын көлөмү өзгөрбөсө, же болбосо көлөмдү турактуу сактасак, анда бул жерде жумуш аткарылбайт экен. Демек, дельта V же болбосо көлөмдүн өзгөрүшү нөлгө барабар болсо, анда A дагы нөлгө барабар экен. Мында биз айтат экенбиз, жумуш аткарылган жок деп. Демек, жумуш качан аткарылат экен? Качан газ кеңейип, поршенди кандайдыр бир аралыкка түртсө, же кысылганда кандайдыр бир аралыкка жылса. Демек, үчүнчү учурда жумуш аткарылбайт экен. Жана төртүнчү учур дагы бар. Бул төртүнчү учур сырткы күчтөрдүн жумушунун астында. Башкача айтканда, эгерде системанын ички күчтөрү же болбосо газдын аракет эткендеги күчтөрүнүн натыйжасында эмес, сырткы күчтөрдүн натыйжасында эгерде поршень кысылып же болбосо кеңейип турган болсо, анда биздин жумушубуз A барабар минус A'. Башкача айтканда, ошо сырткы күчтөрдүн аткарган жумушуна тескери чоңдук менен алынат экен. Мында дагы бирок жумуш аткарылат. P дельта V. Бул жумуш терс жумуш болуп саналат экен балдар. Эми балдар, мына ушул газ кеңейгенде же кысылгандагы аткарылган жумуштун басым жана көлөм окторундагы графигин карап көрө турган болсок, кандай болот экен? Газ башында V1 көлөмүндө жайгашат дейли. Эгерде ал газды ысыта баштасак, турактуу басым учурунда, анда биздин алынган графигибиз абсцисс абабына параллель жайгашкан изобара сызыгы алынат экен балдар. Мында V1 дегенибиз баштапкы көлөмү, ал эми ушул газдын кеңейип поршенди түрткөндөгү акыркы көлөмү V2 болуп атат. Ушул жердеги жумушту чыгарат турган болсок, анда геометриялык жол менен караганда ал жумуш ушул жердеги бир жагы P басымы менен, экинчи жагы болсо дельта V көлөмдүн өзгөрүшү менен чектелген тик бурчтуктун аянтына барабар болот экен балдар. Демек, формула менен чыгарат турган болсок, тик бурчтуктун аянты S барабар A көбөйтүлгөн B. Башкача айтканда, эки жагын көбөйткөнгө барабар. Ал эми биздики A'нын ордунда P басымы болуп турат, ал эми B'нын ордунда дельта V же болбосо көлөмдүн өзгөрүшү болуп турат. Демек, ордуна кое турган болсок, анда S барабар P көбөйтүлгөн V2 минус V1 же V2 минус V1 дельта V-ны берсе, анда S барабар P көбөйтүлгөн дельта V деген формуланы алат экенбиз балдар. Мына балдар. Демек, мында S барабар P көбөйтүлгөн дельта V деген аянтты алып атабыз. Ал эми биз айтып кеткендей геометриялык жол менен ушул аянтыбыз жумушка барабар экен. Демек,
Бул учурда аткарылган жумушубуз P дельта V деп биз мурунку формуланы кайрадан чыгардык балдар. Демек балдар, изобаралык процесстеги газдын аткарган жумушу А барабар P дельта V формуласы менен аныкталат экен дагы. Анын P жана V координат окторундагы изобаралык сызыгындагы көрүп турасыңар балдар. Азыр болсо ушул айтылгандарды бышыктоо максатында бир суроого жооп берели, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе балдар, суроого көңүлүңөрдү бурам. Изобаралык кеңейүүдө газ кандай жумуш аткарат? Биринчи оң, А чоң 0. Экинчи аткарбайт, А барабар 0. Үчүнчү терс, А кичине 0. Жана төртүнчү оң жана терс жумуш экөөнү тең аткарышы мүмкүн. Кана мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек жогорудагыларды угуп отуруп. Албетте бул жерде туура жооп биринчи экен. Оң жумуш аткарат. Албетте газ кеңейүүдө газ системасындагы жумуш оң жумуш болуп саналат экен балдар. Эми сабагыбызды андан ары уланталы. Азыр болсо балдар, ушул газдардын жылуулук сыйымдуулугу жөнүндө сөз кылалы. Биз мурунку сабакта эсиңерде болсо салыштырма жылуулук сыйымдуулугу деген эмне деген түшүнүктү карадык элек. Кана эске салып көрөлүчү. Салыштырма жылуулук сыйымдуулук деп ар кандай заттын бирдик массасын 1 градус Цельсийге ысытуу үчүн зарыл болгон же зат 1 градус Цельсийге муздаганда бөлүнүп чыккан жылуулук саны заттын салыштырма жылуулук сыйымдуулугу деп аталат дедик элек. Анын формуласы С барабар Q бөлүнгөн М Т2 минус Т1 дедик элек. Бул демек каалагандай зат үчүн салыштырма жылуулук сыйымдуулугу болуп атат. Ал эми газдарда балдар жылуулук сыйымдуулук эки түргө бөлүнөт экен. Мындай айырмачылыкты биринчи жолу немец окумуштуусу Юлиус Роберт Майер көргөзгөн экен. Юлиус Роберт Майер 1840-жылы ушу жылуулук саны менен жумуштун арасындагы эквиваленттүүлүктү изилдеп жатып, газдардын жылуулук сыйымдуулугу арасындагы айырманы байкаган экен. Газда башкача айтканда эки түрдүү жылуулук сыйымдуулук болоорун аныктаган. Анын биринчиси демек изобаралык жылуулук сыйымдуулугу, бул СП менен белгиленет дагы. Экинчиси изохоралык жылуулук сыйымдуулугу. Демек мында изобаралык жылуулук сыйымдуулугу менен изохоралык жылуулук сыйымдуулугу өз ара айырмалуу болот экен. Мисалга, турактуу басым кезинде жылуулук сыйымдуулукту биз изобаралык жылуулук сыйымдуулук же болбосо турактуу басым кезинде газды 1 градус Цельсийге ысытуу үчүн керек болгон жылуулук турактуу басым кезиндеги жылуулук сыйымдуулугу деп аталат экен. А турактуу басым кезинде албетте көлөм өзгөрөт. Ал эми экинчи учурда болсо изохоралык же болбосо турактуу көлөм кезиндеги жылуулук сыйымдуулугу. Ал СВ тамгасы менен белгиленет дагы. Демек турактуу көлөм кезинде газды 1 градус Цельсийге ысытуу үчүн керек болгон жылуулук. Мында изобаралык же болбосо турактуу басым кезиндеги жылуулук сыйымдуулугу турактуу көлөм кезиндеги жылуулук сыйымдуулугунан чоң экен. Мисалга, аба үчүн турактуу басым кезиндеги жылуулук сыйымдуулугу 997,92 джоуль бөлүнгөн килограмм градус Цельсийни түзсө, анын аба үчүн турактуу көлөм кезиндеги жылуулук сыйымдуулугу СВ барабар 709,8 джоуль бөлүнгөн килограмм градус Цельсийни түзөт экен. Эмне үчүн мындай айырмачылык чыккан? Көрсө балдар, турактуу басым кезиндеги жылуулук сыйымдуулукта жылуулук бир эле газдын ички энергиясын өзгөртүүгө кетпестен бул жерде жумуш аткарууга да кетип атат. Ошондуктан бул жылуулук сыйымдуулугу чоң болуп саналат экен. Ал эми турактуу көлөм кезинде жылуулук сыйымдуулукта жумуш аткарууга кетпейт. Ал ошол газдын ички энергиясын өзгөртүүгө гана кетет экен балдар. Мына ошондуктан бул эки жылуулук сыйымдуулуктун айырмасы көрүнүп турат балдар. Эми дегиле газ кеңейгендеги жана газ кысылгандагы аткарылган жумуштун биздин жашоо турмушубузда колдонушуна кайрыла турган болсок, азыркы кездеги абдан кеңири колдонулуп аткан жылуулук кыймылдаткычтары, буу турбиналары, ушулардын баарысынын негизи мына ушул газ кеңейгендеги же кысылгандагы жумуштун аткарылышына негизделген экен. Ошондой эле мынакей буу турбиналарынын иштеши дагы ошого негизделген. Жана азыркы кезде транспорттук каражаттардын эң негизги түзүлүшү болгон ошол транспорттун кыймылдаткычтары дагы ушул жылуулук же болбосо газ кеңейгендеги жана кысылгандагы аткарылган жумушка
негизделген экен балдар. Азыр болсо балдар, ушул газдын кеңейишиндеги аткарылган жумушту биз далилдүү көрүш үчүн төмөндөгү видео тасмага кайрылалы. Бул видео тасмадан биз ушул буу кыймылдаткычынын жөнөкөйлөтүлгөн моделинин иштөө принцибин көрөт экенбиз балдар. Анда эмесе видео тасмага көңүлүңөрдү бурам. Мына балдар, айнектен жасалган буу кыймылдаткычынын моделинин негизинде силер ушул буу, башкача айтканда суу кайнап, буу айланып, жана буу кеңейип, жумуш аткарып, кыймылдаткычты иштетип жаткандагы процессти өз көзүңөр менен көрө алдыңар балдар. Мына ушул буунун же болбосо деги эле газдын кеңейиши жана кысылышы азыркы кезде биздин техникалык түзүлүштөрдүн негизи болгон ушу кыймылдаткычтарды иштетүүдө кеңири колдонулат экен. Анда эмесе азыр дагы бир суроо менен сабагыбызды бышыктайлы дагы, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе суроого көңүлүңөрдү бурам. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысында берилген массадагы газдын жылуулук сыйымдуулугу салыштырмалуу кичине болот? Биринчиси А үйлөнмө шариктер, экинчиси Б газ баллондор, үчүнчүсү В дөңгөлөктүн шинасы, жана төртүнчүсү Г үйлөнмө матрацтар. Демек ушулардын ичинде берилген массадагы газдын жылуулук сыйымдуулугу кайсынысында салыштырмалуу кичине болот деп ойлойсуңар? Мен оюмча бул суроого эле оңой эле жоопту таптыңар болуш керек. Албетте бул жерде туура жооп Б-сында экен. Газ баллондорунда. Эмне үчүн? Анткени газ баллондордо турактуу көлөм сакталат, Демек, бул жердеги газды 1 градус Цельсийге ысытуу үчүн албетте ошол газдын ички энергиясын эле жогорулатууга кеткен жылуулук санын алабыз. Ал эми үйлөнмө шарикте, дөңгөлөктүн шинасында жана үйлөнмө матрастарда болсо газдын ички энергиясын өзгөртүүгө эле эмес, бул жерде жумуш аткарууга дагы жылуулук берилет. Бул учурлардагы газдын жылуулук сыйымдуулугу албетте чоң болуп саналат экен балдар. Анда эмесе ушуну менен сабагыбыз дагы аягына келип жетти окшойт. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн балдар биз силер менен термодинамикадагы жумуш түшүнүгү менен тааныштык. Жана ошол жумуштун оң жана терс маанилери кайсы учурда болоорун дагы көрдүк. Жана газдардын кандай жылуулук сыйымдуулуктары болот экен, жана алардын айырмасы кандай экендигин дагы карап көрдүк. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.